Равшан Айхакимова короосундагы кранды ачык коет. Антпесе суу качан келип кайра токтоп калганын билбей калат. Суу келгенде үй тиричилигине иштеткенге, ичкенге алганы араң үлгүрөбүз дейт. Ал эми огородко деп коюлган көлмөгө суу алгыча кайра эле токтойт. Болсо эң тас үй менин. Эң төмөн жайгашкан биздин үй. Ошондой болсо да кранга келген суу тамчылап чыгат. Суу кайсы маалда келерин да билбейбиз. Ошого кранды дайыма ачык коебуз. 3 күн болду суу. Ош шаарына караган Амир Темур аймагында калкка таза суу жетиштүү чыкпай жаткандыгын мындагы тургундар айтып чыгышты. Наразычылыгын билдирип чыккандар таза сууга шаардагы тариф менен төлөп, бирок суу жеткиликтүү берилбейт деп чыгышты. Аймактагы айрым көчөлөргө белгилүү бир өлчөмдө чыга турган таза суунун графиги жок экендигин айтышты. 3 күндө маселен 3 күндө бир келет суу. Ал да 1 саатка келет. Бирок биз шаардын тарифи менен төлөйбүз да. Сууна кадыресе чыгарып коюуга мүмкүнчүлүк жок бекен. 82 жылы көчүп келгенмин бул жерге. 38 жыл болду. 20 жылдан бери суу жок. 14 адам жашайт. Менин үйүмдө 14 киши жашайбыз. Азыр Россиядан келгендер да бар. Bir күндө нече марта кирип улат. Эми күнүнө 2 саат берсин. Эч болгондо 4 күндө 2 саат суу берет, о суу жарымына жетет, жарымына жетпейт да. Суаган алып калып атат, албаган албай атат. Амир Темур аймактык башкармалыгында союз тарган мезгилден тарта суу жеткиликтүү чыкпай келет дешет тургундар. График менен 1 же 2 саатка чыккан суу жайдын аптаптуу күндөрүндө такыр чыкпай калат экен. Айыл тургундары буга себеп катары айылда иштеп жаткан 3 кыш куюучу заводду күнөөлөйт. Бул жердеги заводдор сууну өздөрү улап алган. Ошол себептен жайында бизде суу азаят. Себеби буларда иш кызыйт. Бул маселеге дагы көңүл буруп коюшса жакшы болот эле. Аймакта ишкердик жүргүзгөн заводдордун ээлери менен алардын сууну кандай пайдалануусу боюнча маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок Ош шаардык суу каналы ишканасы Амир Темур аймагындагы тургундардын маселеси боюнча жаралган көйгөйгө жооп берди. Бул аймактагы жашоочулар мындан ары сууну сарамжалдуу пайдалануусу үчүн алдыда суу эсептегичтер орнотулары айтылды. Антпесе ичүүчү таза суу сугат үчүн пайдаланылып, майда эгинден тарта бак дарактарга чейин пайдаланулары ачыкталды. Мындан сырткары абоненттер арасында суу үчүн төлөмгө үй бүлө мүчөлөрүн кыскартып жазгандар көбөйгөн деп белгилешти шаар суу канал башкармалыгынан. 15-тик сурба менен кирселер алар ойлоп атат кыш куюп атат деп. Эгерде элге суу жетпей атып, биздин суу менен ылайчылап аткан болуп, биз көрбөй калган болсок, ошондой кылган болсо, биздин балдар кылган болсо, мен кылган болсом, мисалы, мен ошону кылган болсом бери иштебейм. Болгон сууну берип атабыз. Ошол жактын болгон 300 линиясы бар. Ошонун болгон сууну максимально бергенибиз ушул. Ош шаардык суу канал ишканасы таза сууну багыттуу жана үнөмдүү пайдалануу үчүн алдыда дагы 10 000 суу эсептегич орнотуу алдында турат. Алардын ичинен 7 000 суу эсептегич Амир Темур аймагына коюлат. Кранга окшотуп Амир Темурда толук кандуу 7 000 калий масса менен кошкондо 7 000 даана суу өлчөгүч коюлат. Ал эми мына Достук жаңы микрорайон, анан Актилек микрорайондоруна 1,5 миңден учет коюлат. Ошондо өзү шаарга суу жетишерлик эле. Бирок ошол суунун өлчөгү жок болгондуктан элдин баардыгы корон жоголуп атпайбы? Ош шаарына караган Амир Темур аймактык башкармалыгында таза суу пайдаланган 15 325 абонент бар. Эми аталган аймактын жашоочулары үзгүлтүксүз суу менен камсыздоону талап кылып, шаар бийлигине кат түрүндө кайрылуу жазуу алдында турат. Махпурат Алибаева, Исхак Ашим уулу, Ош Билим жаңылыктары.